Визуализация кылганда баарын деле сразу болуп кетпейт. Визуализация, медитация жасаганды дагы үйрөнүш керек. Ойду өзүңөн кетиргенди билиш керек. Ар кандай ойлор келе берет, коркуулар, толкундануулар, ошолорду өчүрүп турганды билиш керек. Визуализация кылганда дене бош, расслабленный болуш керек. Убежденияны бардык жол менен киргизебиз. Гипнотерапия, визуализация, медитация, аффирмация, коллаж мечты. Эгерде финансовый термостат низкий болсо, чоң доходдор келбейт. Гипнотерапия финансовый термостатты көтөргөнгө жардам берет. Ошон үчүн гипнотерапияны күнүгө угуп турушубуз керек. Бизди алдыга жылдырчу ишенимди 25 жолдон жазып турушубуз керек. Карта желаний, ошо коллаж мечтаны дайыма карап визуализация кылып турабыз. 3 У принцип бар. Упрощение, улучшение, ускорение. Упрощение жеңилдетүү. Дайыма жөнөкөйлөткөндүн вариантын издешибиз керек. Мамиледе, бизнесте дагы ар бир адамга түшүнүктүү болуш керек. Ал адам кайсы возрастта, кандай улутта болсо дагы түшүнүктүү болуш керек. Дайыма ойлонушубуз керек, кантип жеңил эле жасасам болот деп. Бардык жерде жумушта болобу, үйдө болобу, бирдемке жасаганда жеңил жолун издешибиз керек. Анан улучшение. Жашоонун бардык сферасына, ден соолук, мамиле, бизнести жакшыртуу. Кандай кылып улучшать этсем болот деп аракет кылып турушубуз керек. Кээ бир компаниялар бар, жабылып калат. Алар принцип улучшенияны жасабаган үчүн. Азыр адамдарга онлайн бизнес болуп калды адамдар үчүн. Акырындык менен онлайнга өтүп атышат. Кандайча жумушту онлайн кылсам болот. Кантип жакшы мама болсом болот, кантип жакшы аял болсом болот. Кантип ден соолугумду жакшы кылсам болот. Өзүмдүн келбетимди кантип жакшырсам болот. Адамдар менен болгон мамилени кантип жакшырсам болот. Үйүмдү кантип жакшы кылсам болот деп биз дайыма ошо улучшение жөнүндө ойлонуп турушубуз керек. Анан үчүнчү ускорение, ылдамдатуу. Кээ бир адамдар кыялына жетпей калат. Анткени алар жай кыймылдап өзүнүн моменттерин кетирип алышат. Кандай кылып ускорение кылсам болот деп ойлонушубуз керек. Ушул принциптердин жардамы менен мен өзүмдүн азыркы абалымды түздүм дейт Асель Сыдыкова. Ушул принциптер жөнүндө ойлонуп, эмнени жеңилдетсем болот, эмнени мындан дагы жакшыртсам болот, эмнени тезирээк жасашым керек деп ойлонуп жазып чыгыңыз да ошолорду аткарыңыз. Мисалы, тамак жасаганда же башка ишти кылганда кантип жеңил эле жазсам болот деген сыяктуу. Жеңил эле нерселерди оордой кылбай, жеңил эле жасап көрүш керек. Клиенттер менен кантип жакшы иштеш керек, команда менен кантип жакшы иштеш керек, ар кандай адамдар менен кантип жакшы мамиле кылыш керек, кантип жакшы тамактансам болот, ден соолукка кантип жакшы кам көрсөм болот, үйүмдү кандай кылып жакшыртсам болот деген сыяктуу. Жай кыймылдаган бардык нерсеге жолтоо болот. Эмнени эффективдүү жасай аласыз, ошону жасаңыз, тармазит этпеңиз. Өзүңүздү аябаңыз, экономдобоңуз күчүңүздү. Өзүбүзгө вызов жасашыбыз керек, челлендж. Эмне колуңуздан келет? Кыймылыбызды тездетүүбүз керек. Эрте эле динозавр болуп алгандар болот. 25 жаштагы эле карыган чалдай болуп көрүнгөн. Ошондой балдар болот. Ошондой болбоңуз. Өзүңүзгө вызов жасаңыз. Дайыма 3 Уну, упрощение, улучшение, ускорение кылып туруңуз. Масштабирование кылып турсак, дайыма ошо 3 У принцибин дайыма кылып турсак, ушул принциптерди запускать этсек, алар биздин доходубузду көбөйтүп берет. Локомотив болуп каласыз. Эчтеке токтото албай калат ошондо. Дайыма принцип 3 Уну колдонуш